Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде күн майы көрсөтүүсүнүн кезектеги кечки чыгарылышы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жакынкы күндөрдө республикабыздагы бардык министрликтер басма сөз кеңешмелерин өткөзүп, пресс-конференцияларды өткөзүп, өздөрүндөгү иштер жөнүндө коомчулукту маалымдап жаткан өзүңүздөргө маалым. Ошондо юстиция министри Баетов юстиция тармагындагы бардык иштерди жөнгө сала турган мыйзам ченем актыларында бир топ жаңылыктар, өзгөрүүлөр болгондугу, күтүлүп жаткандыгы, ага иштелип жаткандыгы жөнүндө маалымат берген болчу. Бул коомчулуктун бир топ бүйүрүн кызыктырып, бул кандай жаңылыктар болот болду экен? Бул биздин кийинки жашообузга же болбосо ушуга тиешелүү учурларда канчалык биздин түйшүк жеңилдейт деген таризде бир топ суроолор менен кайрылышкан болчу. Бүгүн биз мына ушул суроолорго жооп бериш ниетинде сөз болуп жаткан юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мырзаны студиябызга чакырып, сиздер менен маектештирген отурабыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул көрсөтүүбүз дагы дайымкыдай эле түз эфирде. Биздин телефонубуз экранда жанып турат, 67-11-41 телефону. Сиздер дароо телефон чалып, эгерде кызыктырган суроо болсо, биздин меймандан жообузга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошентип биз дароо эле баягы кириш бөлүмү жок эле тизмектетип эле ошол ар бир тармак боюнча кандай жаңылыктар күтүлүп атат. Мыйзам актыларында, мыйзамдарда. Ушундан баштасак, сиздердеги иштин чоң танабы бул нотариат кызматы да. Ушул нотариат кызматы жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы даярдалып, жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Ушул мыйзамдар топтому кандай жаңылыктар менен элге чыккан атат? Кабыл алынып калса. Жакшы, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүз белгилегендей, юстиция министрлиги бул ченемдик укуктук актыларды жаратуу жаатында нотариат, адвокатура, юридикалык жактарды каттоо, эл аралык соттордо өкүлчүлүк кылуу, жаза аткаруу, пробациялык, соттук эксперттик жана башка тармактарда иш алып барып келет. Республикабызга жарандарга маалым болгондой, өткөн жылы жалпы мыйзамдарды инвентаризация боюнча да алкагында иш өткөзгөнбүз. Юстиция министрлигине тийиштүү кызматтарга байланышкан мыйзамдардын сырткарда жалпы мыйзамдарды алып барып, ал жерде мыйзамдарда карама каршылыктарды, боштуктарды жоюу менен аны замандын талабына ылайык келтирүү боюнча дагы критерийлер менен иштеп келген. Ал эми нотариат тармагы бул юстиция министрлигинин карамагында Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана жеке нотариустер деген түшүнүк менен иштеп келебиз. Ар бир жаран нотариуска кайрылган же кайрыла турган учур кездешүүдө бул жашоодон аны сырт кароого болбойт. Анткени бүгүнкү коомубузда өсүп өткөндө кандайдыр бир жарандыкты бүтүмдөрдү жасоодо пайдаланып келет. Ошондуктан нотариат тармагындагы мыйзамдагы 98-жылы кабыл алынган. Быйыл мына 22-жыл болсо, 24 жыл болгон. Демек, замандын талабына ылайык ал дагы бир топ кардиналдуу өсүп өнүгүү багыты зарыл болчу. Ошондуктан биз жаңы редакциядагы мыйзамды иштеп чыгып, жогорку кеңештин кароосуна алып кирип, жогорку кеңеш мына июндун 24-үндө биринчи окууда жактырылып кабыл алынды. Эми буюрса сентябрдан кайра каралат. Эми нотариат тармагындагы негизги өзгөрүүлөрдү биз 3 блокко бөлүп карасак, бул жеке нотариустердин укуктарын жана алардын кепилдиктерин жогорулатуу. Буга чейин нотариалдык иш-аракеттердин 23 түрү бар Кыргызстанда. Анын 18-ин гана жеке нотариустер жасап келсе, биз бүгүн биринчи ал жеке нотариустер менен мамлекеттик нотариустер жасай турган иш-аракеттерди бирдейлештирип атабыз. Аларга тең укук берип. Бул 5 нотариалдык иш-аракет болсо, бул мурас укугу боюнча күбөлүктөрдү берүү, мураска калган мүлктөрдү сактоого алуу болчу, жана кыймылсыз мүлктөргө чектөөлөрдү коюу жана аларды алуу боюнча жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жанагы факсимилияны күбөлөндүрүү болчу. Ошондуктан биз мындан ары алардын укугун бирдей кылып бардык жеке нотариустер дагы жасай ала турган болуп атат. Адан сырткары экинчи этабы бул жанагы эле санариптештирүү, замандын талабына ылайык электрондук нотариатты күчөтүү,
электрондук документ, электрондук кол коюу, электрондук документ алмашуу деген түшүнүктөрдү киргизип атабыз. Бул киргизүүлөр мындан ары аралыктан нотариалдык иш аракеттерди онлайн жасоого дагы жол берилет. Үчүнчүдөн болсо нотариустердин, жеке нотариустердин кесиптик бирлигинен турган нотариалдык палата деген бир уюмдун болушу, ал жерде өздөрүнүн кесиптик талаптарын аткаруудагы иштери боюнча, кесиптик адистиктерин жогорулатуу боюнча, этика комиссиясы боюнча өзүн өзү башкарган ушундай бир уюм боло тургандыгы бул мыйзамда негизги бөлүктөрүндө каралып, ушундай сунуштар киргизилип атат. Дагы эле ушундай бул көпчүлүктүн көңүлүндөгү суроо болсо керек. Ушул жанагы юридикалык жаттарды каттоо, өкүлчүлүктөрдү, филиалдарды ачууну каттоо жаатында да бир топ жаңылыктар, өзгөртүүлөр болуп атат да. Ушул жаңылыктар кайсылар деп суроо берип жатып, мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ушул юстиция кызматы өзүнүн жогорку деңгээлинде иштеп аткан өлкөлөрдө, мисалы жана биз айтып аткан иш аракеттер юридикалык тараптарды каттоо, жанагындай бир филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү ачууну кыска аралыкта биздегидей баягы күндөп, жумалап кетип калбай, 2-3 сааттын ичинде бүтүрүп кетип калган учурлар бар да. Бизде ушул нерсеге жетүүгө канчалык мүмкүнчүлүк бар? Юридикалык жактарды каттоо боюнча да мыйзамдын негизинде каттоо жүргүзүлүп келүүдө бүгүнкү күнгө чейин. Бирок акыркы 2022 жылда эле биз бул дагы кардиналдык реформалардын алкагында биз юридикалык жактарды каттоо жөнүндө мыйзамын жокко чыгарууга бердик. Анын ордуна министрлер кабинетинин токтому менен бекитилген жобо иштей турган кылдык. Bunun birden bir sebebi dağı özünüz ayтканда 2009 жылы азыркы редакцияда мыйзам кабыл алынган. Ал эми замандын өсүп өнүгүүсү ал бат алмашат. Ал мыйзам бул инструкциялык деңгээлдеги бир мыйзам болуп жазылган да. Ал жерде кайсы документти алып келиш керек, канча күндө каралат, кандай учурда акча төлөш керек деген сөздөр болгон. Буну бир жобо менен жөнгө салса болот. Ал эми ар бир юридикалык жактын өзүнүн жөнгө салуучу мыйзамдары бар. Мисалы кооперативтер жөнүндө кооператив мыйзамы бар, коомдор боюнча, жамааттар боюнча өзүнчө мыйзамы бар, коммерциялык эмес уюмдар боюнча өзүнүн мыйзамы бар, крестьянский хозяйстволор боюнча өзүнчө мыйзам бар, жоопкерчиликтен коомдор боюнча өзүнчө бар. Ал эми бир эле мисалды айтсак, бул биз мыйзамдагы бир топ анчалык олуттуу эмес өзгөртүүнү киргизебиз деген 2019 жылы чыгарылган демилгеленген мыйзам долбоору мына 2021 жылы кабыл алынды. Анткени мыйзамдын бул баягы мамлекеттик органдар менен макулдашуу, жогорку кеңештин 3 окуусунан өтүү бул аябай көп убакыт алат экен, алга чейин ал актуалдуулук жок болуп кетиш керек. Ал эми экинчи маселеңиз боюнча албетте мамлекеттик органдар коомдо болуп аткан бизнес чөйрөдө, жарандык коомдогу боло турган өзгөчөлүктөрдү аңдып, анализдеп, билдеп, талдап, ошого жараша шарттуу түзүү менен алектениш керек өзүчө. Биз дагы мына бүгүнкү күндөгү мыйзамдар 10 күн, 7 күн, 3 күндүк деген сроктор бар. Ал эми чет өлкөдөгү тажрыйбаларда 1 саатта, 2 саатта, 3 саатта ала турган бар. Биз дагы Юстиция министрлиги мына атайын ведомстволор аралык комиссия бар. Ушул мамлекеттик кызматтарды системасын оптималдаштыруу боюнча. Ошол жердеги биз 1 сааттык, 3 сааттык, 6 сааттык жана 1 күндүк кылып срокторду кыскартуу боюнча. Жана ошондой эле кайрылган фирма, компания, башка ача турган жарандардын документтерин долбоорун даярлап берүүчү боюнча да мамлекеттик кызматты киргизүү боюнча бүт документтерди даярлап ал жакка киргизгенбиз. Акыркысында өткөнкү жумада дагы ошол жерде отурум болгон. Бул ведомстволук комиссияга мамлекеттик органдардан башка бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да кирет. Ошол жерде мен дагы сөзүмдү айттым. Башка өлкөлөрдү көрүп атабыз, башка жактарда 1 саат, 2 саат деп келгиле, бизде дагы ушундай кызматтар болсун. Биз дагы ушундай системалаштырылган, санариптештирилген кызматка жетели. Бирок ушул документ бул 2 жылдан бери ал жерден өтпөй келет экен. Ал жерде бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү каршы добуш берип келет. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү.
Айта бересиз, айта бересиз. Мен аларга дагы ал жерде айттым. Мисалы, мен ачык эле айтып коеюн, бул жерде Алдакулова Бибисара, Булатова Юлия, Тричков Александр, Мусаева Айжан дегендер ошол жерден каршы добуш берип жатат. Каршылыктын жүйөсү эмне болуп атат? Каршылыктын жүйөсү эми Юстиция министрлигинин бул жобосунда жок дейт. Эми Юстиция министрлигинин жобосу 2021 жылы 5 мартта жаңы кабыл алынган. 2020 аны Юстиция министрлигинин жобосунда Юстиция министрлиги юридикалык жактарды каттоо, өкүлчүлүктөрдү каттоо жаатында саясатты иштеп чыгат. Ал кызматтар бул жерден кабыл алынса, биз аны мындан ары алып барып, аны мамлекеттик реестрге киргизип кызматтарын ал жерден алып барышыбыз керек да. Биз жарандарга шарт түзүшүбүз керек да. Анткени биз быйыл айрыкча Кыргыз Республикасында чет өлкөлүк ишкерлердин келип катталып, бул жерде компанияларды, өздөрүнүн фирмалардын, бизнес уюмдарын ачкандар аябай көбөйдү. Айрыкча 1 марттан бери бүгүнкү күнгө чейин 750 компания келди. Анын ичинен 400дөн ашыгуу Россия Федерациясынын жарандары жана юридикалык жактары. Мамлекеттик деңгээлде келгендер бар ал жердечи. Өткөн жылга салыштырмалуу бул 4 эсе көп болуп атат. Демек, келген инвесторго биз бүт документтерин бүтүрүп бериш үчүн биз жанагындай документтердин долбоорун даярлаганда кызматты киргиздик. Анткени бул жерге инвесторлор келгенде биз аларга мондой документ алып келесиң, эми бар сен жасап кел, таап кел десең, ал эми бар кимге кайрылат? Туурабы? Биринчи келген чет өлкө. Анан интернеттен карап бир компанияга чалышып мүмкүн, эми билген жакшы адам тууру келсе, тууру келет. Билбеген же бир башкача ойдогу адам тууру келсе, алданып калышы мүмкүн. Ал жерде бир топ суммаларды коюшу мүмкүн. Анан биз ошол кызматты да киргизебиз. Бизде дагы оңойлоштурган коммерциялык уюмдар түзүү боюнча эң оңойлоштурган документтердин тизмеги камтылган. Бул коммерциялык уюмдарды бизнес фирма компаниялар түзүүдө бул бир эле чечим турат. Биз аны дагы юстиция органдары киргизсин, жасап бере турган бир кылайлы. Ал бир кагаздын мамлекеттик кызмат услугасы бул эсептеп баалап келгенде антимонополия бул 200-300 сомдун тегерегинде эле сумма болот, ал ашып карбайт. Биз тиги кайрылган жарандын убактысын үнөмдөп атабыз биринчиден. Экинчиден бүгүнкү күндө өзүбүздүн жарандар деле те алыстан айылдан келип чарба ачам деп, христиандык чарба ачам деп, же бир айылда бир коом ачам деп калып келсе, бул аймактык юстиция башкармалыгындагы адистердин ортосунда коррупциялык жагдайды пайда кылат. Айтат, документ алып келиңиз, мен кайка бармак элем, өзүң эле жасай берип кой десе, өзү жасап берип коет. Тияктан биз ушул мыйзамды талдап, анализдеп, коомдогу болуп аткан окуяларды жүргүзүп, биз ушул коррупциялык бир тобокел жараткан жагдайларды жоюу менен шарттар түздү. Бүгүн 10 күндүк, 7 күндүк болсо, бирөө шашылыш келет дагы, мен шашылыш элем деп тиги бир адис менен кызмат көрсөтүү менен сүйлөшүп, аны да эртерээк бүтүрүп кетет. Бул жерде дагы демек биз бул жерде 1 сааттыкка, 3 сааттыкка чөрүп, ага белгилүү өлчөмдөгү макулдашылган сумма коюлса, демек коррупция дагы жоюлат, берки сумма дагы аз эле болот, ал дагы өзүнүн максаттуулугуна жумшалат, жанагы жаран дагы эмне өздүгүн аныктаган документ менен келет, бүт кызматтарды ошол жерден алат. Бунун баардыгы жаман эмес. Бул өнүккөн өлкөлөрдө ушундай шарттар түзүлгөн. Биздин да максатыбыз юстиция министрликте биз ошол жерге жетишибиз керек да. Ушул жолдорду биз Кудай буйрса аракет менен жүйөлөрдү негиздеп менен биз буларды сөзсүз түрдө ишке ашырабыз. Бул биздин милдетибиз. Биз коомдон, дүйнөдөн биз артта калбашыбыз керек. Телегөрүүчү мындай бир суроо калтырыптыр, бул эми өтө примитивдүү суроо, бирок жооп берип койбосоңуз болбойт. Юстиция министрлиги биздин республикабыздын турмушуна эмне үчүн керек? Кыска эле жооп берип койсоңуз. Юстиция министрлиги жана сөзүмдүн башында баштагандай эле биздин коомубуздагы мамилелердин жөнгө салган жарандардын ортосунда баардыгы бул ченемдик укуктук актылар менен жөнгө салат. Алгач бул юстиция министри ченемдик укук актыларды жаратууда, аларды экспертиза берүүдө биздин баш мыйзам конституцияга каршы келбеген жагында, ошондой эле нотариат, адвокатура, жазаларды аткаруу, пробация тармагында саясатты жүргүзүп, ошон менен мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү менен өз функцияларын аткарып келет. Ар бир ведомство токтолсак, ал өзүнчө бир кеңири направление, бирок кыска сөз менен, сүйлөө менен айтканда ушундай болду окшойт. Эми андан арыласак, адвокатура жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамда да бир топ жаңылыктар болорлугу жөнүндө сөз болду эле. Ошол жаңылыктар кайсылар болот? Мурда эмне кандай эле? Туура айтасыз. Адвокатуранын орду дагы биздин жашоо турмушубузда абдан маанилүү ролду ойнойт. Соттук реформага жетүүдө жана башка жарандык
мындай реформаларды алардын катышуусу соттук адилеттүүлүккө жетүүдө жарандардын укуктарын эркиндиктерин коргоодо адвокаттын ролу маанилүү. 2014-жылы мыйзам кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө. Адвокатура бүгүнкү күндө өзүн өзү башкарган кесиптик мүчөлүккө негизделген көз карандысыз коом, уюм. Алардын өзүнүн башкаруу органдары бар. Ошол 2014-жылдан берки бүгүнкү күндөгү практика көрсөттү. Негизинен адвокаттарга арыз болгондо буга чейин 2014-жылга чейин Юстиция министрлиги карап келсе, азыр адвокаттардын этика комиссиясы болуп адвокатура өзү караш керек. Жана алар жаза чара колдонсо бизге берсе, биз ошону эле мындай аткарып коюп учурга келгенбиз. Биздин максат дайле болсо адвокатура көз карандысыз, биз алардын көз карандысызына тийбейбиз. Ниет деле жок, ал башка мамлекеттерде эле өсүш керек. Бирок ошол жердеги органдардын башкаруу кеңешинин, этика комиссиясынын, ревизиялык комиссиясынын органдардын ыйгарым-укуктардын ревизия комиссиясынын ыйгарым-укуктардын кеңейтүү, этика комиссиясын адвокатуранын ичинде көз карандысыз өзүнчө бир органга алып келүү болуп атат. Ал эми адвокатуранын төрагасынын жана совет кеңештин мүчөлөрүнүн алардын шайлонуу убакыттарын чектөө жана адвокаттардын өздөрүнүн ишмердүүлүгүнө болгон талаптар лицензия алуудагы жана адвокаттардын жардамчыларына болгон адвокаттардын реестрине байланышкан нормаларды киргизип атабыз. Этика комиссиясына киргизип аткан нормалар, этика комиссиясы бүгүнкү күндө келип түшкөн арызды 3 айдын ичинде кароо болсо, биз аны 1 айга түшүрүү боюнча сунуштап атабыз. Анткени өтө көп жарандардан арыздар Юстиция министрлигине түшүп атат. 6 айдын ичинде эле бул 30дан ашык түштү. Өткөн жылы 59 түшкөн, адан 20-жылы болсо 53 түшкөн. Аларды жөнөтөбүз, жарандар болсо бизге жооп келбейт, адвокатура карабай атат деген сөздөр жетип, ал коомчулукка деле ачык эле чыгып атат. Бул кимдер кызыктар болсо деле мен бул маалыматты деле берем. Демек, этика комиссиясына жалаң адвокаттардан тургандыгы үчүн адвокаттар жанагында өздөрүн карайбы дегенде жарандардан суроо болуп атат. Каргаранын көзүн жок кылбайт деген. Эми ал сөздү сиз улап койдуңуз. Биз этика комиссиясына 2 жарандык коомдон адамдар кирсин деп атабыз. Адвокат эмес, жарандык коомдон. Анткени адвокаттар жарандык коомго кызмат көрсөтүп атпайбы. Ошолордун өкүлү болсун деп атабыз. Ошолор карасын, мөөнөттөрүн кыскартуу менен карасын деп атабыз. Адвокаттардын реестри боюнча маалыматтарды берүү боюнча, алардын жардамчылары боюнча дагы азыр адвокаттык лицензия берүүдө адвокаттын жардамчыларына дагы биз жардамчымын деп трудовой книжкасында болсо беребиз да. Демек, ким жардамчы болсо 5 күнүн ичинде Юстиция министрлигине маалымат бериш керек. Бул мени муну жардамчы кылды. Анткени ал баякы арткы дата менен деле коюп адвокат боло берсе, бар адам деле, жок адамга деле жанагы иштеди иштебеди деп жазылып берген болсо, бул дагы ошол адвокатуранын өзүнүн эле эртеңки кесиптик адистүүлүгүнүн, сапаттуулугунун төмөндүгүн алып келет. Демек, биз болсо маалымат берет. Ошол белгилүү 1 жылдык, 2 жылдык өзүнүн мөөнөтү өтүп келгенде биз ошону карап, ошодон ары жүргүзөбүз. Бул башкаруу органдары. Андан сырткары аймактык башкармалыктары боюнча дагы 70 мүчөдөн ашса адвокаттар уюму өзүнчө дагы бир адвокатуранын аймактык бир бөлүмчөсүн ачууга укуктуу деп атабыз. Анткени адвокаттардын көбү Чүй областы менен Бишкек шаарында жайгашканда көпчүлүгү, анан бир уюм менен алардын ортосундагы мындай талаш тартыштар же неме болбош үчүн 70тен кем эмес адвокаттар топтолсо өзүнчө ачып, өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп көрсөтсүн деп. Анан эң негизги талап адвокаттардын съездин уюштурууда буга чейин делегаттар аныкталат деген, уставына ылайык аныкталат деген норма бар эле, биз мыйзамга киргизип атабыз. Мыйзамга киргизгенибиз ушул 10%тен пайыздан кем эмес аймактык мүчөлөрдөн ошол делегаттарды өздөрү көрсөтсүн деп, пропорционально санына жараша көрсөтсүн деп. Ушул жактарды келтирүү менен биз ушул адвокатуранын көз карандысыздуулугу сакталуу менен, бирок мыйзамдын механизмдери менен жөнгө салынып, аны кызмат көрсөтүүдөгү жана арыздарды кароодо сапатын жогорулатуудагы талаптарды мыйзамга коюу менен алып барып атабыз. Эгер азыркы сиздин сөздүн бөлүгүн коюп уккан болсо, суроо берген телекөрүүчүнүн суроосуна толук жооп бердиңиз. Суроонун
төркүнү мындай экен, режиссердун пультуна ташталган суроонун. Адвокаттар эгерде баягы өздөрүнүн милдеттерин туура кынтыксыз аткарбай ала кол иштеп калса, анын кимге кайрылып өздөрүнүн жанагы кардар катары укугун кимден корготуп алсак болот деген суроо айтылып атат да. Азыркы сиздин айткан этика комиссиясында. Этика комиссиясы. Буга чейин этика комиссиясы чыгарган чечимди адвокатуранын кеңеши аны бекитип бериш керек эле. Биз азыр этика комиссиясы өзүнчө орган болсун, анын чыккан чечими юстиция министрлигине түшүп келет. Соттук предметтин талашы дагы ошол этика комиссиясынын чечими болот дейт. Дагы бир башкаруу орган анын үстүнөн карап, ал чечимди кайра карап чыкпай, ал соттук предметке гана бара турган болуп өзүнчө. Жарандык коомдун өкүлүнүн кирүүсү менен 3 айлык мөөнөттү 1 айга кыскартып атабыз. Мөөнөтүн кыскартып атабыз. Анткени мамлекеттик органдарга кайрылган жарандарга биз 14 күндө карайбыз. Ал эми буларга караганда 3 ай бул аябай көп да. Анткени кайрылган жаран өзүнүн мыйзам бул эки тарапка иштеш керек да. Берки тараптын да укугу корголуш керек. Ошондуктан мөөнөтүн кыскартып, ошонун аткаруу тарабын мыйзамга киргизип. Эми дагы бир ушул сыяктуу эле маанилүү суроолордун бири мамлекет тарабынан кепилденген жардам көрсөтүү. Бул жагында да бир жаңылыктар күтүлүп аткан шекилде. Мамлекет тарабынан кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам бар. Биз буга чейин дагы айтып келебиз. Бул мыйзам дагы жаңы редакцияда кабылданып атат. 30 июнда Жогорку Кеңеш каникулга кетер алдында бул макулдаштоо менен иштелип чыккан варианттары жактырылды. Бул мыйзам кол коюлуп калса, бизде юридикалык жардам боюнча кызмат түзүлөт. Бүгүнкү күндө центрдин негизинде иштеп аткан. Бул центрдин биринчиден 3 максаты. Бул укуктук кеңеш берүүнү жүргүзөт. Квалификацияланган юридикалык жардамды бул атайын дасыскан адвокатты берүү менен, үчүнчү укуктук агартуу саясатты жүргүзөт. Бул негизги багыттар. Ал эми мыйзамдын дегелек концепциясында бул кылмыш жаза административдик жарандык иштери боюнча механизмдерин, тартиптерин жөнгө салуу болуп атат бул жерде. Андан сырткары жанагы 18ге жашы жете элек жаш балдардын мыйзамга байланышкан учурлары болгондо атайын жана адистештирилген адвокаттардын реестри болот, балдардын укугун коргоодо. Ошол жактан адвокаттарды берүү, адвокат жардам көрсөтүү механизмдери бул негизинен жаңы редакциядагы мыйзам. Мен убакыттын тарлыгына ылайык кыскача токтолуп кетейин. Мыйзамдын реализациясы кабыл алынып калса, биздин штат көбөйөт. Буга чейин облустун борборлорунда гана бирден кызматкер иштеп келген. Ал эми акысыз укуктук кеңеш берүү биздин борборлорубуз бул 37 жерде бар. Ал жерге биз адвокаттарды келишимдин негизинде иштетип келгенбиз. Бирок ал жерге адвокаттарга акы төлөнбөгөндүктөн, адвокаттар өздөрүнүн ишин да жасагандыктан сотко кетип калат, бар болот, жок болот. Жанагы укуктук жардам алам деген жарандар мындай аларда бир тоскоолдуктар убактында алуусу маселе жараткандыктан биз эми ар бир райондо мамлекеттик кызматкер координатор болот. 9-дан 6-га чейин отурат. Биринчи ал укуктук кеңеш берүү жардамдарды жүргүзөт. Квалификацияланган юридикалык жардамчы адвокаттарды берет, укуктук агартуу иштерин жүргүзөт дагы. Ошол жерде такай райондун деңгээлинде кызмат көрсөтүп, райондун деңгээлинде адвокаттардын иш кезметтерин бекитет. Күн болобу, түн болобу, жанагы жардам алууларды, кармалган учур болобу, камалган учур болобу, жарандык иш болобу көрсөтүлөт. Ошон менен адвокаттардын статусун көтөрүү менен ушул мыйзам кабыл алынары менен бизде удама эле адвокаттардын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам иштөө боюнча мамлекет тарабынан бул элдер бекер адвокат деп түшүнөт, бирок кайрылган жаран үчүн ал акысыз, анын акысын республикалык бюджеттен төлөп берет. Өткөн жылы 74 миллион акча каралган. 13.700 адамга квалификацияланган юридикалык жардам көрсөтүлгөн. Сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Абдан таамай даана баягы артында күдү кой калтырбагандай жооп берип кетип атканыңыз үчүн чоң рахмат. Ылайым ушул мыйзамдар өздөрүнүн күчүнө кирип, сиздер ниет кылып аткандай, эл күтүп аткандай натыйжаларды берсин.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күн маек көрсөтүүсүнүн кечки дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин маектеги сөз юстиция тармагын иретке салып беске турган мыйзам актыларындагы айрым киргизилип аткан жаңылыктар жөнүндө сөз болду. Биздин маектешибиз Республикабыздын юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мырза болду. Кайрадан ушундай бир маектерде иштер менен амандашып отурганча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык.